Анын үстүнө бул партия таза партия. Бир да шайлоого жогорку кеңештикине катышкан эмес. Бул эмне президентке саботаж кылып атканы. Алардын бутунан от күйүп туруш керек. Кыргызстанда жөн басып жүрө албагыдай кылыш керек. Президент Жапаров ушу кумтөр менен келген. Кумтөрдүн аркасынан кайра Жапаровдун президенттиктен кеткенин мен каалабас. Ошон үчүн мен добуш бергем, анан бул чимкирик, какырык, анан сексалют, анан эми уят болуп бүттүк карындаш. Мына до конца деп атып, дагы до конца болуп калбайлы азырчы. Кубанычбек мырза, саламатсызбы? Саламатсыздар. Чоң саясий өнөктүктүн алдында турасыз. Эгер жаңылбасам, 2020 жылы сизди парламенттик шайлоонун алдында бүтүн Кыргызстан саясий партиясы менен бир меморандумга кол койду. Ушул партия менен барат деген маалыматтар чыккан эле. Бул маалыматтар массалык маалымат каражаттарында да жүрөт. Анан сиздин шайлоого барбагандыгыңызды убагында биле албай калдык. Бирок сиз азыр болсо улуттар биримдиги деп аталган саясий партияны тандап алган экенсиз. Эмне болуп кетти? Мен Адахан Кимсанбаевич Мадумаров менен чогуу иштегем. 2 жылдайчы, 2,5 жылдайчы. Эч кандай арабызда келишпестик же жаманаттуу же бир андай иштер жок. Бирибизге сый мамиледебиз, бирибизди урматтоо менен кабылабыз. Ошол эле маалда мен ал меморандумга кол койгон эмесмин. Анын үстүнө партиянын да мүчөсү болгон эмесмин. Шайлоодон мурун съездине да катышкан жокмун. Ошон үчүн мен ал партия менен адегенде сүйлөшүүлөр болгон. Ал жерде жеке эле Мадумаров эмес, ошол эле Бектур Асанов жана башка мырзалар менен дагы жолукканбыз ал жерденчи. Бирок мен акыркы күндөрү ал партияга киргенден жана съездине катышуудан баш тарткам дагы ал шайлоого катышкан эмесмин. Бул биринчиден, экинчиден бул шайлоо 20-жылы башка терс нукта бүтүп, мамлекетке жамандык болушу мүмкүн экенин мен көзүм жетип турган. Ошон үчүн мен барган эмесмин. Андан сыртка дагы айтып коеюн. Мына 4-октябрда эмне болду? Шайлоонун жыйынтыгы 20-жылы. Бул мамлекетти дагы бир нече жылга артка түртүп кетти. Ошол эле бийликтин партиялары деген биримдик, анан Мекеним Кыргызстан жана башкалар чыгып алып туруп, жыйынтык эмне болду? Эмне жетпей атты эле Сооронбай Жээнбековго мисалычы. Дагы эмне керек эле? Иниси деле парламентти башкарып турган. Спикер да болгон, андан кийин мындай көмүскө башкарып турган. Ага деген төрагабас болуп чыккап турчу. Сооронбай Жээнбековго эмне жетпей атты эле мисалы. Ушунун баардыгын 90 местаны ээлеп алып кереги бар беле ошонун, же жок беле. Андан сырткары мамлекетти 1,5 миллиардтан акча сомго кириптер кылды. Шайлоонун жыйынтыгы тескери бүттү. Демек, мамлекетке, элге зыян келди. Азыр мен даже документтер топтогом. Бул боюнча ошол өкмөттү, шайлоону уюштурган начальник штабасын баш кылып туруп, Сооронбай Жээнбековду дагы жоопко тартыш керек деп эсептейм. Эмне үчүн ушундай ыплас шайлоо өттү? Мамлекеттин бюджетине, мамлекеттин ушундай оор малда 1,5 миллиардтан ашык акчага чыгым кылды. Жыйынтыгында революция менен бүттү, төңкөрүш болду. Ак үйдүн ичи тышындагы көрдүңөр, башка жерлерде башаламандык болду. Бул чоң зыян калып келди. Анын калыбына келтириш үчүн дагы 100 миллион акча кетти. Биздин абийирибиз кетти. Мамлекеттин ички сырткы аброюна аябай чоң доо келди деп эсептейм. Эми ошол эле биримдик жанагы Мекеним Кыргызстан партиясындагылар тилекке каршы азыр дагы авангард болуп баратат. Элди суранаар элем шайлоочулардычы. Дагы ушуларды шайласаңыздар эмне болот? Дагы бир революция керекпи бизге? Менин оюм тынчтык менен мыйзамдын чегинде таза шайлоону өткөрбөсөк, мамлекетибиз азыр оор абалда турат деп эсептейм. Азыр болсо сиз улуттар биримдиги саясий партиясы аркылуу бара жатасыз. Анан бул партиянын негизи мүчөсүзбү же кийин могу шайлоонун алдында гана биригип, бир желектин алдында баралы деп чечтиңиздерби? Мен кичине 2,5 жыл Мадумаров менен иштедим деп ката айтып коюп турум, 1 жылдай мөөнөттө иштегеним чындык. Улуттар биримдиги Мелис Мырзахматов дагы депутат болгон биз менен. Мамилем адамгерчилик жагынан мамилем да жакшы. Ош шаарында мэр болуп турганда да барып кеткенмин. Мунун чыгаан жигит чечкиндүүлүгүнө өзүнүн мойнуна мындай жоопкерчиликти алган боюнча бул Кыргыздын бирден бир белдүү жигиттердин бири деп эсептейм. Мына 2013 жыл болгондо бул Мелис Мырзахматов баягы кыргыз өзбек арасындагы эсиңиздерде чабыш болгондо чоң ролду ойнаган.
тынчтыкты сактоо үчүн түштүктү ошо талкалатуу, кыйратууга бөгөт коюлганда бул абдан Мелис Мырзахматовдун ролу чоң болгон деп эсептейм. Бул бир чет. Экинчи, мына жакында эле 4-октябрда бул Бишкекте башаламандык болуп, атышып, киши өлүп, канчасы жарадар болду. ГКНБнын председатель менен ички иштер министри качып кетти, милицияларды салып берип коюп турупчу, таяктатып. Канчасы чыгым болду? Канча ошол милиция кызматкерлеринин канчасы жарадар болду? Жүздөгөндөрү жапа чекти. Эч ким бүгүнкү чейин алардын акыбалын сурап да койгон жок. Бул бирдеңиси. Экинчиден, түштүктү дагы толгон эл кылкылдап турду. Массалык маалымат каражаттан көрүп аттык. Ош облусунун, Ош шаарынын борбордук аянтында жүздөгөн, ондогон миң адамдар чогулуп турду. Ал жерден эмне менен бүтөр эле? Мелис мырза келди дагы, баарын сыйкырчыдан бетер тыйып койду. Бир башаламандык болгон жок. Ошол обул акимчиликтин биринчи этажында отурду дагы, тынчтыкты, мыйзамдуулукту сактап калган бирден бир эр жигиттердин бири деп эсептейм. Анын үстүнө бул белдүү, акыл эстүү жигиттердин бири сүргүндө жүрдү 7 жылдан ашык Атамбаевдин айынан. Жалган жерден Сатыбалдиев экөө муну жумуштан алып туруп, иш козготуп, анан куугунтукта жүрдү. Азыр келди, мисалы өсүптүр, акыл эси дагы баары ордунда экен. Мунун көз карашы, ой жүгүртүүсү, мамлекеттин абалын түшүлүп туруп, билип туруп, ошол жакшы жумушун жакшы шарт таштап туруп кайра келди мекенине. Бел байлап туруп, дагы элге журтка иштеп берейин деп атат. Анын үстүнө бул партия таза партия. Бир да шайлоого жогорку кеңештикине катышкан эмес. Мына Ош шаарында катышып туруп, экинчи орунга да чыккан, кийинчерээк 4-нчү орунду алып калды. Биринчиси жокко чыгарылбады. Анан эми азыр биз оппозиция эмеспиз. Бул партиянын аты дагы затына жараша деп эсептейм. Мына улуттар биримдигине единство наций деп аталат. Бул партияга 4 партия кошулду. Улуттар биримдиги, Ар намыс, анан Социал-демократия партиясы Кыргызстандыкы Артур Медетбековдуку, Феликс Куловдуку, Содружество партиясы, жанагы Ладыжинская деген Надежда Ивановна лидери болуп эсептелет. Жана 4 уюм кирди. Мисалы, элдик көзөмөл, мен жетектегенчи. Ал жерде аскер адамдары дагы бар, саясатчылар дагы бар. Бул эми элдик көзөмөл партия эмес да? Жок, бул коомдук бирикме болуп эсептелет. Бир бизде намыс болуш керек, тартип болуш керек. Биздин багытыбыз мамлекеттин өнүгүүсү деп баары айтат, бирок биздин өзүбүздүн программабыз боюнча. Анын үстүнө күч биримдикте дейт. Элдин ынтымагы керек. Бүткүл 86 улуттун өкүлдөрү жашайт бизде. Биз биримдикке барышыбыз керек, тынчтыкка барышыбыз керек. Шайлоону дагы биздин чакырарыбыз. Бардык жарандар өзүнүн конституциялык укугун колдонушу керек. Кайдыгер болбошу керек. Барып мейли биздин партияга эмес, даже башкасына салса дагы өз добушун бериш керек. Тынчтык үчүн, келечек үчүн ар бирибиз жоопкерчиликти мойнубузга алышыбыз керек. Ар бир жарандын мойнундагы милдет деп эсептейм. Эмне сиз улуттар биримдигинин бүгүнкү күндө мүчөсүсүзбү же жөн эле? 9-октябрда улуттар биримдигине мүчө болуп кирдим. 11-октябрда съезд болду. Биринчиден тизме да бекиди, жаңы программасы бекиди, мурунку мөөнөттөргө отчетун берди. Ошондо мен 6-чы, тизмеде 6-чы болуп турам. Биздин партия 17-чиде. Айтыңызчы, жогорку кеңештин 2 жолку чакырылышына депутат болдуңуз эле. Былтыр болсо парламенттик шайлоого катыштыңыз. Катышкан жоксуз, бирок катышты деген маалыматтар таркады. Жалган ол. Андан кийин президенттик шайлоого катышууну чечип, бирок кайра документтериңизди алдыңыз. Туура. Шайлоо өнөктүктөрү негизи сизди чарчаткан жокпу? Сурайын дегеним, электоратыңызга эмнени же кайсыны далилдегиңиз келип турат? Мисалы, 7-октябрь 10-чы жылы революция болгондо биз элдин чечимине баш ийип туруп, өз каалыбыз менен кетип калдык. Убактылуу өкмөт, самопальный өкмөт жогорку кеңешти, мыйзамдуу бийликти кетиргенге акысы жок болчу. Мейли деди. Ушунча киши өлдү, ушунча киши жараталды. Бүткүл дүйнөбүздү көрүп турду, канчасы жапа чекти, экономикабыз жапа чекти. Бирок убактылуу өкмөт эртеби кечпи мен эгер депутаттыкка барсам, бул маселени көтөрөм. Жоопкерчиликке сөзсүз күнөөлөр тартылышы керек. Бизде талаптонуу аябай көп болгон. Өлүм житимдер өзүңүздөр билесиздер көп болгон. Кыргыз өзбек салгылашында уюштургандардын ана баштары ушу убактылуу өкмөттө болгон.
канча кыйроолор болду. Элдин жүрөгү сыздаган жүрөгү, канаган жүрөгү эмгиче чейин айга элек. Канчасы балдарын, кыздарын жоготту, атасын, энесин жоготту. Үйүнөн ажырады. Канчасы өрттөнүп кетти, соода саттык түйүндөрүнөн ажырады. Биздин достукка дагы эл аралык эмес, эл аралык абройуна да чоң шек келди дагы, улуттардын арасында дагы чоң ажырым пайда болгон ошондочу. Рахмат деп айтар элем коңшу мисалы Өзбекстандын президенти Каримовго, себеби ал аскерлерин чек араны жаап туруп, качып кеткен өзбектерди кайра киргизип туруп, Кыргызстандын өз маселесин Кыргызстан өзү чечсин деп койгон. Кийлигишкен эмес. Бул бир деңиз. Экинчиден 2010 жылдан 7 апрелден бери мен саясий кызматтарда жокмун. Ошол эле маалда мына 11,5 жылдан ашык мөөнөт өттү. Көп саясий оюндар болду. 2 жолу жогорку кеңештин шайлоосу өттү. Президенттер алмашты, бир эмес канчасы 4 болду 10 жылдан беричи. Анан мен кайдыгер боло албадым. Мамлекет бүгүнкү күндө жардын кырында турат. 10 жылдык тынугудан кийин саясатка активдүү аралашкыңыз келди. 10,5 жылдан бери карап көрдүм. Мисалы, азыр дүйнөлүк ковид күчөп турат. Бизде чек ара проблемалар чечиле элек. Дүйнөлүк кризис жеке эле Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнөдө бар. Коңшу мамлекеттерде бар. Анын ичинен бечарага жөтөлдүн пайдасы эмне дегендей Кыргызстанга өтө терс таасири тийди. Экономикабыз өтө начар абалда, бюджет мышык ыйлагыдай, социалдык проблемалар күчөдү, миграция күчөп атат, кылмышкерликтер көбөйгөндөн көбөйүп атат. Ансыз деле мына күйүүчү май кымбаттап турат. Анан күйүүчү май кымбаттаса тамак аштын баасы өсүп кетти. Быйыл мына ысык дагы болду, чөп жетишпей атат. Мына ысык көлдө мисалы 400 сом, 420 сомдон. Түштүктө 500 сомго жетти бир түп чөпчү. Эттин баасы 450 сомдон ылдый жок азыр бүгүнкү күндөчү. Ошол эле маалда эгер бизди Кудай буйруп элибиз шайласа, мен биринчи сессияга барарым менен бир маселени көтөрөм, биринчи депчи. Бул мисалы энергетика коопсуздугу, көмүр отундун жетишсиздиги. Бүгүнкү күндө мына көмүр жок. Бул эмне президентке саботаж кылып аткандыкпы? Президентке каршы кыймылдардын бири деп эсептейм мисалычы. Эмне үчүн өзүбүздө көмүр чыгат? 300 жылга жете турган кара кеченин запасы бар. Андан сырткары карап көрсөңүздөр, таш көмүрдө бар, аркы сөлөктө толгон жерде көмүрлөр бар. Дагы бирден бир себеби мына бул кризиске алып келип атат. Күн азыр дагы бир жолу кар жааса, эл эмне кылат? Эмне менен жылынат? Светтин быйыл суунун запасы аз болду. Токтогул кезиндечи. Демек, кээ бир айылдарда, кээ бир райондордо өчүрүү башталды азыр делечи. Бул себеби деп айтат, техникалык жактан тигүү дейт, алмаштырып атабыз дейт. Бирок ачык айтканда суунун көлөмү аз. Демек, кыш эгер күч болсо, дагы өчүрүлүү болот. Андан сырткары көмүр отун жетпей атса эмне болот? Мына Казакстандын Шабаркулу менен Каражыганын көмүрү жок кесе. 2 айдан бери мен жер сатып алып үй салып жүрөм. Ошол жерге тиги курулушчулар менен жанагы карап отурган кайтаруучуга от жактырып коеюн десем, көмүр жок болуп атат. Мен да ала албай атам. Мына Ысык көл облусуна 2 жолу тегеренип келдик. Мурунку райондук борбор чоң айылдарда турган КАМАЗдардын бирөө жок. Кызыл кулактык кылып, кээ бир пайда болуп калса, прицеп менен КАМАЗды толук сатып алып атат дагы, анан мөшөккө салып туруп үстүнө кошуп сатып атат. 6000 сомдон ылдый Ысык көлдө азыр көмүр жок. Бул саботаж деп эсептейм. Муну чечүү жолдорун биздин партия мен дагы билет. Жер байлыгын мамлекет кылыш керек. Көзүн карабаш керек кимдики экенин. Бул биздин маңдайыбызга жаралган рызкыбыз. Эмне үчүн бирөө 300 сомго лицензиясын алып алып эмгиче чейин көмүрдү ээлик кылат? Эмне үчүн ошолор бүгүнкү күндө азыр дагы алар күтүп атат? Атадан көрө суук болсо, баасын көтөрүп туруп сатам депчи. Мамлекетке алынбаган үчүн кара кечеде мына жакында үстү жылып кетти жерди. Басып калды жолдучу. Себеби технологиялык жактан туура эмес болгон. Ар ким өзүнө одеялды тартып атат дагы, элдин мамлекеттин экологиялык кызыгын караган жери жок. Келечегибизди караган жери жок. Бул экинчи мыйзам өткөрөр элем. Үчүнчүсү мен айтар элем. Акыркы күндөрдө өзгөчө мамлекетти талаптанып миллиардтагандарга чыгым кылгандар камалса дагы 1 ай 2 айдан кийин чыгып кетип атат. 10 миллион, 50 миллион сом төлөп коюп турчу. Ар жакта 50 миллион долларлар калып атат. Мен айтар элем, андан сырткары да мына кичинекей зордук зомбулук көбөйдү. Кичинекей 11-12 жашар кыздарды зоруктап атышат. Өз кызына кол салгандар бар.
Жакында эле мына чүйдө энесин өлтүрүп койбоду баласычы. Бычактап өлтүрдү. Бу кайда алып баратат? Өмүр бою соттолгондор кайра чыгып кетип атат. Эрте 2 жыл 3 жылдан кийин өлгөндөрдүн моралдык жактары кайда? Ушу тууган урук бала чакасынанчы. Демек өлүм жазасын киргизиш керек. Мен биринчи барары менен ушул 3 мыйзам долбоорун сөз салып барам. Мисалы ушул эле акыркы парламентте өткөн жылы мен сунуштагам, өлүм жазасын киргизбейсиңерби десем, закон долбоорун жазып, обоснование, справка басынан бүт барын юрист катары даттап берсем, жогорку кеңештен Никитенко айым эле жазып жиберди. 1 жыл мурун. Биз бул законду макулдаш үчүн башкы прокуратура өкмөткө жибердик. Мен юрист катары айтайын. Өкмөттүн бул законго эч кандай тиешеси жок. Эгер бюджет каражат жагынан карала турган мыйзам болсо, өкмөттү макулдоо керек. А бул жерде биздин келечегибизге балта чаап аткандар, кичинекей балдарды зордук зомбулук кылып, баскынчылык кылып, өлтүрүп, келечегин талкалап аткандар, жанагыдай миллиардтар талап тоноп басып кеткендерди сөзсүз жоопко тартыш керек деп эсептейм. Абдан көп суроолорубуз бар, ошон үчүн мүмкүн болсо кыскараак жооп берип турсаңыз, айтыңызчы, сиз соңку 15 жылдан ашуун убакыттан бери эң бир мындай приоритет берип көтөрүп келе жаткан маселелердин бири бул албетте кумтөр маселеси. Кумтөр негизи экономикалык маселеден бүгүн саясий өңүт алып кеткен маселеге айланды. Анан бир соңку 15 жылдан бери эле ушуну ийне жибине чейин иликтеп көтөрүп келе жатасыз. Бир эмес мына колуңузда 2 китеп кармап турасыз. 3 китеп чыгарып жибердиңиз кумтөр маселесине байланыштуу. Анан ушул бүгүнкү күндө сиздин кумтөр боюнча аргументтериңизге бийликтин реакциясы кандай болуп жатат? Деги эле бийликтин келиши менен мындай муз ордунан жылдыбы, эмне болуп атат? Жакшы маселе. Кумтөрдүн оорусу коронавирустай, чума оорусундай Кыргызстандын башка да алтын, күмүш кендерине тарады да. Бул эмне себептен? Себеби Кыргызстан алгачкы көз карандысыкты алганда эң чоң, бүгүнкү күндө да эң чоң экономикалык проект кумтөр болчу. Муну Советтер Союзу убагында тийбей келген. Бул ген дүйнөлүк 7-орунда турган ген, Орто Азияда 1-орунда турат. Бул биздин ырыскыбызга жаралган ген. Биздин ата-бабабыз Кудай бизге кыргыз элине жакшы жер жайгаштырып койгон. Биз ата-бабабызга 1000 мертебе ыраазы болушубуз керек. Көзүнүн карегиндей сактап келген. Канчасы согушка барды, канчасы кырылды. Ошондой болсо дагы биз Кудайга шүгүр, Кудайдын бир бейишинде, төрүндө жашап атабыз. Көлүбүз бар, Тытнакай, ысык көлүбүз. Канчалаган туристтик объекттерибиз бар. Тоолорубуз дүйнөнү кызыктырган эң бийик аскаларыбыз бар. Андан баарынан дагы кымбат элибиз бар, кыргыз элибиз. Өзүбүз бир уч калк болгону менен биздин тарыхыбыз, дилибиз, маданиятыбыз боюнча, тилибиз боюнча эч бир миллиарддаган калкы бар тиги Кытайдан же улуу деген Россия, Америкадан кемеспиз. Биздин тарых мүмкүн алардан да ашышы мүмкүн. Мен кыргыз болуп төрөлүп, Ысык көлдө төрөлүп өсүп чоңойгонума, Ысык көлдө чоңойгонума өзүмдү бактылуу сезем да. Дайыма ошондой. Биздин ырыскыбызга жаралган кумтөр жок дегенде 50 жыл Кыргызстанды күлдөтүп, өстүрүп бага турган кен болчу. 716 тонна запасы бекитилген Советтер Союзу убагында. 1989 жылы мунун запасы Москвадан бекитилген. Ага чейин мындай илимий иштер, изилдөөлөр көп болгон. Алардын бири мына мамлекеттик премиянын ээси доктор геологических наук Кубат Осмонбетов деген аксакал, көзү тирүү бүгүн дагычы. Андан сырткары да көпчүлүк ученыйлар, мисалы легендардуу парламент дегенде да Турдакын Усвалич баш болгон комиссия түзүлүп, муну бир топ иликтешкен. Тилекке каршы эл аралык аферисттердин кызыкчылыгын колдоп, өзүлөрүнүн чөнтөгүн колдоп, Аскар Акаев баш болгон ошол убактагы өкмөт, бийлик буга аралашып, элдин ырыскысына балта чапкан. Андан сырткары мына мен силерге айтып коеюн, 66 кыргыздын жараны ошол жерде майып кетти. 129 адам биздики биринчи, экинчи группадагы майып болуп калды, үчүнчүсүн эсептегенде. Биздин мамлекет эмне, майыптардын мамлекети болсун бул. Экологиябыз талкаланды. Келечегибизге ушунчалык элдин үмүтү тебеленди, ырыскысы кетти. Биз ушундай кала берсек, бизди Кудай да кечирбейт.
тарых да кечирбейт, келечектеги өсүп келаткан урпактар да кечирбейт. Биз татынакай жаратылышыбызды сактап калышыбыз керек. Сиз туура айтып атасыз, мен бул докторлуктагы юриспруденция боюнча илимий тема, бекитилген тема. Бул боюнча 2011 жылы Кумтөрдөгү алтын мафия деген китеп чыккан, 2012 жылы Золотая мафия Кумтөрү деген чыккан. Анан быйыл мына март айында бет ачары болгон Кумтөр акталбаган үмүттөр деген китеп чыккан. Мына бүгүн түнү басылып чыкты. Кумтөр неоправданная надежда деген. Орус тилиндегиси. Андан сырткары бүгүн Компрадору Кумтөрү деген кино тасманын биринчи сериясы чыкты. Бул 21 кылымда Кумтөрдөгү кылмыштар, афералар жөнүндө. 21 кылымдагы болгончу. Алда документалдык, хроникалык көп кыргыз журту, кыргыз коомчулугу билбеген фактылар чыкты. Анын экинчи сериясы мына бүгүн 25 минуталык чыкты. Экинчи сериясы 45-50 минутага эсептелген кино. Бул шайлоодон кийин чыгат. Мунун максаты бул ошол алдым жуттумдар. Эл журт билиши керек алардычы. Алардын бутунан от күйүп туруш керек. Кыргызстанда жөн басып жүрө албагыдай кылыш керек. Миллиарддаган акчалар кетти. Биздин келечегибизди ушунчалык талкалап кетишти. Кыргызстандын жарандарын жер каратып кетти. Келечегибиз ошол жерде биз хваста карынча менен калсак, килеген аңгек менен калсак, ким кечирет бизди? Ойлоп көрсөңүздөр. Албетте мына сиз буга чейин ушул Кумтөргө тышкы башкаруунун киришин колдой тургандыгыңызды, бирок бул иштин башталышы гана экендигин айтып жүрдүңүз да. Анан бирок бара-бара Кумтөр улутташтырылыш керек деген позицияңызда маалымат каражаттарына билдирген экенсиз. Бүгүн деле ошол позициядасызбы же азыр оюңуз өзгөрдүбү? 2007 жылы биринчи жолу Кыргыздын тарыхында Кумтөрдү улутташтыруу мыйзамы менен алып чыккан. Ошол эле маалда биз ошол фин разведка боюнча, фин пол боюнен, ошол базы салык менен мен башкы прокуратура менен тыгыз иштеген, баштаган. Кай жерден кандай сырьёлор келип атат, кандай комплектующийлер, детальдар, химикаттар келип атат. Муну деген өкмөт акча бөлүп алып туруп даярданыш керек болчу. Ошол убакта каржы министри Акылбек Жапаров болчу, ал киши менен да бир топ жолу жолуккам. Ай сайын канча каражат кетет экен десем, орто эсеп менен 15 миллион доллар бир айга керек деген. Бул эми элдин айлыгы, ГСМ, жанагы электр энергия, салык түрлөрү, жанагыдай комплектующийлардын керектеричи. Ошону биз бөлөлү дедим. Давайте президентке сунуштадым, өкмөт башчысына Игорь Чудиновго сунуштадым. Келгиле бөлөлүк, даярданалык дагы ошонун 1 жылдык жок дегенде запасын алып алалык деп. Азыр мисалы бул жерде плюс 5 болуп турса, тигил жакта минус 20 болуп турат. 4000 метр бийиктикте. Ал жерде фабрика, Кыргызстандын фабрикасы иштеп атат. Ошол жерде 4000ге жакын киши жарандар иштеп атат. А подрядчиктерди кошкондо 15 миңдей Кыргыздын жараны иштеп атат. Сырткы келгендер 3%-дан 4%га чейин иштейт. Биздин бюджетибиз аксап калат эгер токтоп калса. Ошончо киши жумушсуз калат. Социалдык проблемалар пайда болот. Андан сырткары эң чоң экологиялык проблема пайда болот. Ошон үчүн Кумтөрдү токтотпош керек. Бул маселе боюнча бул китеп жазганда деле Атамбаевдин убагында мен Атамбаевди да сотко бергем. Ал президент болуп калды. Андан кийин Бабанов жоопкерчиликте болуп калган. Бул маселе боюнча мени чыгарбай жүрдү. КТР, ЛТР, башка каналдарда сиз иштеп жүргөн радио чыгарып жүрдү. НТСтен кээде чыгарып койчу. Мамлекеттик радио гестерде чыгарбай калган. Атамбаевдин командасы менен. Себеби бул жерде Атамбаевдин дагы күнөөсү бар болчу. Ачык жазылган. 10 миллион акча Атамбаев түзгөн комиссияны тескери мындай солкулдатып кеткен. Ошон үчүн биз анын келишимин өткөргөн эмеспиз парламентте турупчу. Азыр болсо мына сырткы башкаруу киргенде мен колдодум. Ошол эле маалда сырткы башкаруу деген бул эки кадамдын биринчи кадамы болуп эсептелет. Сырткы башкаруу киргенде деле мына эл аралык соттор уланып атат. Менин сунушум башка болчу. Денонсацияга баралы деп мына Камчыбек Ташиев сунуштады, бүткүл келишимдерди. Бул деген узакка созула турган процесс. Анда өкмөт өзүнүн келишимдерин баарын жокко чыгарыш керек. Соттордон чечимдерди да жокко чыгарыш керек. Бир топ мыйзамдар бекитилген. Ал дагы жогорку кеңеш четке кагыш керек. Тилекке каршы ал айтылган сөз боюнча калып калды дагы. Анан жоопкерчилик кыргыз мамлекетине, кыргыз өкмөтүнүн башына үйүлүп атат. Мен башкача сунуш кылдым.
Мисалы, Центра 2003 жылы Танаев мырза, премьер-министр, 31 декабрда мас болуп туруп кол койгон. Ошондо Кумтөрдөн башка, Кыргыздын Кумтөрүнөн башка Боро Гатсурт кендери кирген, Монголиянын, анан Америкадагы Рен деген ген Невада штатындагы кирген. Алардын үчөө бүгүнкү күндө жок. Бородон 42 тонна алтын алынды. Кыргызстан 33% туруп 30 тыйын алган жок. Гатсурт кени болсо менчик экен. Бул афера болгон. Алар иштетпей коюшту. 1% акциясы жок туруп Монголия бийлиги 100 миллиондон ашык салык түрүндө алып койду. Кыргызстан болсо 77 миллион 401 миң 768 даана акциясы туруп 1992 жылдан баштап 2009 жылга чейин болгону миллион доллар алды. Ушул керек беле жок беле. Мен сунуштадым. Мына Барик Голд компанияга Центера Канадан компаниясы Ренгени сатып ийди. Ким кол койду Кыргыз өкмөтүнө? Кайсы бийлик ол сатып берди? Эң чоң акционер болуп турупчу. Эми ошолордун баарынан кур калбайлы деп атам. Акциядан да кур калбайлык. Жанагынчадан андан кийин Кыргызстандын Кумтөрүнүн эсебинен алынган азыр кендер бар. Ошол эле Монголияда, Россиянын Тыва республикасында, Турцияда жана 2 жылдан бери уже алтын казылып ала баштады Канадада. Биз муну юридикалык жактан аныкташыбыз керек. Рекультивационный фондду Англиянын, Лондондон Кыргызстанга алып алышыбыз керек. Акцияларды баа болуп турганда сатышыбыз керек. Андан кийин Кумтөр менен калышыбыз керек. Центра бүгүнкү күндө жок болгондон кийин чыгып кетсек эмне кылып алат? Эчтеке кыла албайт. Сиз ушул сунуштарыңызды бийликке, тактап айтканда президент Садыр Жапаровго бердиңизби? Берсеңиз кандай реакция болду? Бердим. Жазылдым бир нече жолу. Тилекке каршы мени кабыл алган жок. Бирок президенттин администрация жетекчиси аркылуу Сүйүнбек Касмамбетов аркылуу дагы бердирдим. Билем деп айтыптыр. Муну массалык маалымат каражаттарынан да чыгардым. Акылбек Жапаров мырза менен дагы 2 жолу жолуккам. Бул сунушумду жазуу түрүндө бергем. Сурангандан жазуу түрүндө бергем. Тилекке каршы бул жол менен кетишкен жок. Ал менин оюм. Бул бийлик өзүнчө комиссия түзүлгөн, сиз билесиз, мамлекеттик деген комиссия түзүлгөн. Тилекке каршы ал комиссия бүгүн иштегени, иштебегени белгисиз, жарым жылдан бери дайын оту жок. Ал жерде кесипкөйлөр, көз каранды специалисттердин бирөө да кирген жок. Анан бүгүнкү күндө ал комиссия иштетиш керек болчу дагы, ал президентке, өкмөткө сунуштарын бериш керек болчу. Мен колдойм президент Жапаровдун жанагы убактылуу башкарып киргизгенге. Бирок биз утулуп калсак, анда президент Жапаров ушу Кумтөр менен келген. Кумтөрдүн аркасынан кайра Жапаровдун президенттиктен кеткенин мен каалабас элем. Бул оор малда келди, кыйын малда келди. Кумтөрдүн тагдыры азыр чоң суроо белгисин жаратат. Эми сизден Кумтөрдүн дагы ошондой эле бир маанилүү маселелер жөнүндө пикириңизди уккум келет. Бул кадр маселесине байланыштуу. Бүгүн бийлик ошол реформа жасайм деп жаткан учурда кадрлардын тандалышына мындай көңүлүңүз толобу? Сиз Кумтөрдү айтып калдыңыз. Мисалы, Кумтөрдүн жетекчилик кылып аткан Бөлтүрк мырза деле бул башка мамлекеттин жараны. Мен аны ачык айткам. Бизде мамлекеттик кызмат жөнүндө закон бар. Башка мамлекеттин жаранын Кыргызстанга премьер-министр койгонго акысы жок закон. Кандай да специалист болсо, бул бир жагы. Бирок Бөлтүрк мырза жакшы кесипкөй болуп, Кумтөрдү оңдой турган болсо, мен каршы эмесмин. Бирок баары мыйзам чегинде болуш керек. Тилекке каршы башаламандык кадр саясатында көп. Мына жазында коюлганда билесиздер, цифровой министерство деген, цифровое развитие деген пайда болгон. Вице-премьер-министрдин статусу менен. Ал 1 ай иштебей туруп вице-премьер-министр камакка түштү. Бир топ статс-секретарлар жоопко тартылды. Бир топ аткаминелер күндөн күнгө карасаңыздар камалып атат, чыгып кетип атышат. Бул эмнени билгизет? Демек, саясаттын кадр маселесинде аксап турганын билгизет. Мына жаштар келсин деп атат. Мен каршы эмесмин. Келсин. Менин деле балам 41-ге чыкты. Улуу балам. Бирок ал балам да айтат. Саясатта мындай маселелерде мен тажрыйбам аз, сиз барсыз, сиз эми барып иштеп бериңиз деп. Мен кайдыгерлик бул чыккынчылык деп эсептейм. Карап көрүп туруп, билип туруп, тымпыйып жата албай койдум. Ошон үчүн мен дагы бир жолу 5 жыл элибизге журтчулук иштеп берели деп баратам. Кадр маселеси боюнча муну азыр президент баарын чечет. Жаңы конституция боюнча өкмөттүн курамын баардыгын өзү түзө алат. Жогорку кеңеш жалгыз гана өкмөттүн составын беките алат, бюджетти бекитет,
бир топ маанилүү маселелерге укугу бар бүгүнкү күндө деле. Ошол Улуттук банктын жетекчисин, башкы прокуратураны, жогорку соттун мүчөлөрүн бекитет, отчет алганга укугу бар, эсептөө палатасындагычы. Анан бир жагы, экинчи жагы бул конституциядагы бул идеальный деп айта албайбыз. Юрист катары айтайын, ал жерде карама каршылыктар бар. Мисалы, президент бүгүнкү күндө өкмөттүн башында турат. Ошол эле маалда премьер-министр дагы бар. Премьер-министр бүткүл дүйнө жүзүндө премьер-министр бул өкмөт башчысы. Ошо президент болсо өкмөт башчысы да болуп атат, а премьер-министр президенттин администрация жетекчиси болуп калды. Бул болсо дагы президенттик бийликти күчтөндүрүү болуп эсептелет. Ошол эле маалда жогорку кеңештин акысы бар. Законду кабыл алган жогорку кеңеш закондордун аткарылышын көзөмөлгө алганга акысы бар. Мисалы, бюджетти закон түрүндө бекитсе, анан кайра кимден сурайт? Өкмөттөн сурайт. Өкмөттүн башында президент тургандан кийин, Конституцияда жазылып калды, президент жогорку кеңешке отчет бербейт. Мындай карама каршылыктар бар. Мен Садыр Жапаровго айтар элем, бул киши көптү көрдү, жамандыкты да көрдү. Мен жакшы билем. Экөөбүз Ысык Көл облусунан болобуз, эки башка райондон. Жогорку кеңеште дагы 2,5 жылдай чок иштеп калдык. Бул киши куугунтукту да көрдү, түрмөдө да отуруп чыкты. Бир топ статьялар менен соттолуп да кетти. Азыр болсо мамлекет башчы болуп, оор маалда келди. Аябай оор маалда. Бардык жагынан кыйын болуп турат. Жардам бериш керек, өбөлгө болуш керек. Сынга алыш оңой. Биздин партиянын девизи сынга эмес, сыйга айландыралы. Анын үстүнө жөн эле курулай сынга эмес, программаны прилагать этелик, пландарды оппозициялык партия эмес, Оппозициялык же радикал партияларына биз кошулбайбыз. Ошол эле маалда кемчилик болсо айтабыз, ошол эле маалда жол жобосун дагы көргөзүп сунуштайбыз. Партия демекчи, мына сиз азыр улуттар биримдиги жөнүндө айтып жатасыз, бул партиянын артыкчылыктарын белгиледиңиз. Бирок сиз 2005 жылы алгач депутат болгонуңузда Жети Күз районуна бир мандаттуу шайлоо округунан депутат болуп келгенсиз, туурабы? Туура. Анан азыр болсо эми баш мыйзамга ылайык аралаш система менен парламент түптөлгөн жатат. Эмне үчүн бир округтан келген жоксуз? Ошол кездегидей мүмкүн азыркы кадыр баркыңызды же андай таразага салып анан партиялык тизме менен келе атасызбы? Сиз туура айттыңыз. 2005 жылы 74-чү Жети Күз округунан 1957 жылкы 47 жаштагы Кубанычбек Исабеков депутат болуп, биринчи турда келген. Эсиңизге салып коелук, биз Кыргызстандын түндүк жагынан ушу Кубатбек Байболов экөөбүз эле биринчи турдан шайланганбыз. Андан кийин өзүңүз билесиз, чыр чатак көп болуп кетти. Ошол эле тиги түптөн президенттин бийлиги балдызын Аскар Акаев түрткөн депутаттыкка, бир топ башаламандык болгон, түптү жаап калган. Садыр Жапаров ошол жакта кандидат болгон. Тоң районунан болсо Арслан Малиевдин талапташтары акимчиликти басып алып, жолду тосуп салган. Жети Күз районунун, Ак Суу районунун, Каракол шаарынын тургундары капаста калган. Оорулуулар келе албай калды больницага, өлүм житимге келе албай калды, студенттер үйүнө бара албай калды, же окуушуна бара албай калды. Соода сатык токтоп калды. Мен буга каршымын. Ошон үчүн бул бир мандаттууга барбаган себептерим да бир. Мени дагы ошол маалда бийлик басмырлаган 2005 жылычы. Себеби бийликтин Ак үйдөгү өкүлү бар болчу. Тойчубек Касымов администрация жетекчиси болчу. Ошонун өкүлү бир мырза барып катышкан ал жерге. Бизде дагы оор болгон Раматылык Жумгалбек Аманбаев дагы бар болчу. Талабек Окенов, генерал Орозалиев, Касымалиев, бул атактуу кишилер дагы катышалышкан. Эл деген эл экен, эл мени тандап койду. Мен келгенде дагы 2 жыл 4 ай болсо дагы татыктуу иштегенге аракет кылдым. Менде да бир топ кемчиликтер болду, бирок элдин маселесин чечкенге мен баш оту менен кирип аралашкам. Кумтур боюнча мисалы деп эсептейм. Мен жеке турмушума дагы, жашоомо да 2 жолу коркунуч келген, покушение болгон. Аларды билесиздер, тирек каршы эч кандай издеп аларды кармап эч ким жоопко тарткан жок. Кайрылган, мен өтүп кетти энем. Ошо энемди дагы кундак менен аялымды экөөнү үйдөн издеп келип туруп, түн ичинде эшик талкалап кирип, анан мен жок болчумун, Баткен командировка учуп кеткем, үйдөн таппай эч ким кетип калган. Жеке бир мандаттууга барбаганым дагы бир себебин айтып коеюн. Мен вице-спикер болдум. Жеке эле Жети Күздөн шайланган депутат эмес.
2 жолу вице-спикер болдум, 2 жолу шайланып, экөөнү кошкондо бир 4 жыл 8 айда иштедик. Тагдыр ушундай экен, революциялар туш болуп аттык. Мен тагдырыма таанынбай, аны үчүн баш ийгем элдин тандоосуна. Бул жолу ушу партиялык система менен баратканым да ошол. Масштаб республиканыкы болсун. Жекелей бул Жети-Өгүз районунук эмес да. Мисалы азыр Жети-Өгүз районуна Тоң районун кошуп койду. БШКнын дагы жана бөлгөндөрү туура эмес деп эсептейм. Тоң районунун 3-4 айлын Ысык көл районуна кошту. Ошол эле маалда Ак Суу районунун 2 айлы өкмөтүн Жети-Өгүз округуна кошуп койду дагы. Анан тиги 3 территориальный избирательный участокты комиссияны Каракол шаарынан алып туруп Жети-Өгүзүнө кошуп койду. Бул жерден 3 район бир шаардын территориясында бир мандаттуу шайлоо болуп атат. Бирок ортосу Жети-Өгүз. Жети-Өгүздүн элдин саны боюнча Ысык көл облусунун эң чоң району болуп эсептелет. Партия менен мен барганым, мен эсептейм, быйыл өткөндө да айткым келет, 10-жылдаркы шайлоодо эле партиялык система менен барган бул чоң катачылык болгон. Себеби Кыргызстанда кээ бир райондордо бүгүнкү күндө дагы азыркы бул парламент өзүнүн өзү мөөнөтүн өзү арткан самопальный парламентте дагы мисалы Түп районунан бир да депутат жок. Оор райондордун бири Актала районунан бир да депутат жок. Бул партиянын системасы. Мурунку чакырылышта карасаңыз, мурунку чакырылышта Ала районунан 16 депутат отурду. Чоң Чүй облусунан 10 эле депутат болду. Кара Суу чоң району бул деген Нарындын элинен да, Таластын элинен да көп, анда бир да депутат болгон жок. Демек бул жерде элдин кызыкчылыгы калып калып атат. Сиз айтып атасыз, азыр бир мандаттууга барды деп. Мисалы мен сизге азыр айттым, Кара Суу районунун элдин саны Таластан да көп, Нарындан да көп. Бирок бир эле мандат бөлүндү азырчы. Ысык көл облусуна 3 мандат, Жалал Абад облусуна 7 мандат болот. Чүй облусуна 6 эле мандат болот. Бул жерде дагы кемчиликтер бар деп эсептейм. Айтыңызчы, мына азыр болсо ушул аралаш система менен түптөлгөн парламент өзүн актайт деп ишенесизби эми? Бул КМШ мамлекеттеринин ичинде биринчи жолу болуп атат, аралаш система менен. Биринчиден мен сизге айтар элем, массалык маалымат каражаттарда сиздер чакырсаңар шайлоочулардычы. Басып алуудан алыс бололук, талкалап тоноодон алыс бололук. Мыйзамдын чегинде бул шайлоону ар бирибиз конституциялык укугубузду колдонуп туруп тынчтык менен өткөрөлү. Мамлекеттин келечеги дагы бир жолу айткым келет, сурангым келет кыргыз жандарына бардыгына. Тынчтык менен ар бирибиз өзүбүздүн добушубузду берип, мамлекеттик келечегин бирге түптөйлү депчи. Кайдыгер болбойлук. Кийин айтпайлык. Ой бизге 2000 сом берген, 3000 сом берген, ошон үчүн мен добуш бергем, анан бул чимкирик, какырык, анан сексалют, анан эми уят болуп бүттүк карындаш. Мисалы жакында эле жанагы парламенттик эмеден көргөзүп атат. Мен бул көзүмөн кичине жапа чегип Германиядан операция болуп келдим. Биздикилер 2,5 жыл аракетин кылышты, жакшы боло албаган. Ошол жерден дагы бир орустун жараны жатып келип туруп айтат. Ой, ну так нельзя же дейт. Соткасын көтөрүп алыптыр, көргөзүп атат. Парламентте бир угуда айыл чарба министринин орун басары отчет берип атат. Эми букалардан 11 000 литр сүт алабыз деген. Бул эми болбогон, бүткүл дүйнөсүнө уят болбодук. Мына сизге кадр саясатынын бир чоң кемчилиги деп эсептейм. Азыркы шайлоону болсо биз дагы бир жолу айтар элем, тынчтыктын негизинде мыйзамдуулукту сактап туруп, бул шайлоону өткөрөлүк, майрамдык маанайда деп. Утулгандар дагы утканды куттуктасын. Эртең эле жүз көрүшөбүз. Менин деле айылыман 5 кандидат чыгып атат. Жети-Өгүз району быйыл 54 киши кандидат экен. 17 бир мандаттуудан, калгандары партиялардан, 21 партиядан, анын үстүнө кээ бир партиядан 2-ден 3-тен да кандидат бар экен. Мына бир райондон да. Азыр Кыргызстан боюнча Жети-Өгүздө кандидаттар боюнча лидерге чыгып калды. Азыр тынчтык менен өткөрбөсөк, дагы бир революция болсо, мына биз 11 жылдан бери артка кеткенден кетип баратабыз. Ички сырткы карыз көбөйүп баратат. Дүйнөлүк проблема өзүнчө, Кыргызстан проблемасы кекиртектен болуп турат. Бул шайлоону сөзсүз түрдө тынчтык менен өткөрөлү. Сиз кандай парламент түптөлөт деп мындай ойлонуп атасыз, мындай көрөгөчтүк кыла аласызбы? Мен сизге айттым уже. Жанагы 120 депутаттын 110дон ашыгы кайра баратат. Ошол эле мамлекеттин мурунку партияга кире качып туруп, революцияны уюштуруп коюп туруп, азыр чыга бергендер баратат. Ошон үчүн шайлоочулар иллюстрацияны жүргүзүш керек. Карап көрүш керек. Кимиси кандай иштеген. Бул парламентти 100% мен күнөө эле албайм. Арасында белдүү, мыкты профессионалдар бар.
Мисалы Абдылдаев, Мыктыбек Юсуповичке мен эч кандай ал барган жок. Айта албайм. Сен жамансың же жакшысың деп. Мисалы ал жерде Улукбек Ормонов деген бар. Эмнеге мен ал кишиге тоскоолдук кылышым керек? Ошондой белдүү депутаттар бар. Алар дагы баратат. Мен аларды колдойм. Бирок эми 114 баратса, 114-үнүн ашып кетсе 14-ü татыктуу деп эсептейм. Калганы болсо мына жөн эле уят болду. Бир закон долбоор. Мисалы Жогорку Кеңештин 3 эле функциясы бар. Мен мурунку төрагасынан макала деп жүрүшпөйбү? Ошондон да сурандым. Мисалы эмне функциясы бар десем билишпейт. Кандайчанан депутат болуп отурат? Анан азыркы кандидаттарга да кайрылар элем. Элди журтту бөлбөйлүк. Уруу улутка, регионго, айылдарга, районго бөлбөйлүк туугандар. Эртең биз жоопкерчиликке тартылып калышыбыз мүмкүн. Элдик, моралдык жагы да бар. Муну кириптер кылбайлык. Жумуш колдун кири дейт. Эртең бирибиз менен түз момда отуруп, сиз отуруп чай ичкендей, нан жегидей бололуп биргечи. Ошон үчүн ынтымакта, мыйзамдуулукта бул шайлоону өткөрөлүк. Бийликке кылган жардамыбыз ушул болуп эсептелет. Сиз 2014-жылы Кыргызстанда парламенттик система өзүн актаган жок. Анткени бул мындай жоопкерчиликсиздик менен мамилеге келди. Фракция лидерлери өзүн билемдикке барды дедиңиз. Бул иретте эле партиялык система менен баратабызбы? Бир нерсе өзгөрөбү? Мисалы биздин партияда өзү билемдик деген жок. Мурунку партияларда 14-жылкы мисалы эстеп көрсөңүз, 10-жылдары келгенде ошол фракцияга киргендер, партиялардын лидерлери чөнтөгүн камтыбады. Биринчи десяткага киргендер, биринчи бешке киргендер $300,000 чейин партиянын лидерлерине берди деп көп информациялар чыкпады. Бекер жерден чыкпайт. Кээ бир кандидаттар ошол убакта бир жерге басып барып эл менен жолугуп да койгон жок. Акчасын берди дагы, золотой десяткада болду, и жата берди, депутат болду. Барганда эмне иш кылды? Аны билесиздер. Ушул керек беле? Жок. Жоопкерчилик жок болду. Ошол эле депутаттар кайра дагы келди. Азыркы мына 6-чакырышта отурушат. Эмне пайда кылды мамлекеткечи? Акчаларын, айлыктарын 2 эсе көтөрүп алышты. Бул парламент ачык айтып коеюн. Мен вице-спикер болуп туруп, ушунча мамлекеттик стажда болуп жүрүп, кызмат кылып жүрүп, мен 23 сом айлык алчумун. Ошол бир жумага да жетчү эмес. Мен бул келген кардарларга, кээ бири докторго жатып калат, кээ бири жол расходу жок, өлүм житимдерге берчүбүз. Башкалар 15-16 миңден алчу. Бүгүнкү күндө болсо депутаттар, азыркы күнгү депутаттар, ачык айтып коеюн, менин кесиптештерим болуп калып атат да кийин болсо дагычы. Командировочтун өзүн алышкан, канцелярский өзүнчө алышкан, представительский расходду өзлөрүнө алышкан. Барса барбаса дагы мамлекеттин казынасынан, даже шоопурдун айлыгынан өйдө өзлөрү алып коюп атат. Бул жакшы эмес деп эсептейм. Айлыктар көтөрүлсө, ошолорду көтөрүлүп атат. Жөнөкөй врач, мугалимдердики анча-мынча. Баягы мамлекеттик кызматтан кеткенден кийин, депутаттыктан кеткенден кийин деле сиз 11 жыл саясаттан активдүү аралашкан жоктугуңузду белгилеп жатасыз, бирок ага чейин сиз ишкерчилик менен деле алектенип жүрчүсүз да. Бүгүнкү күндө эмне менен алек болуп, үй бүлөңүздү кантип багып атасыз? Деги эле ишкерчилигиңиз бул соода сатыкпы же өндүрүшпү? Жакшы эмес суроо бердиңиз, бирок мен саясаттан такыр кеткен эмесмин. Атамбаев убагында айтпадымбы, бир топ массалык маалымат каражаттардан чыгартпай салган, анча-мынча командаларды берип, даже Сокол облусунда өткөрүлүп аткан иш-чараларга менин фамилиямды сызып чалып жүрүшкөн. Бишкекте деле ошондой. Бирок сиздерде мен чыгып эле жүрбөдүмбү? Ошол эле активдүү аралашкан жоксуз да. Активдүү аралашканда мен барып эмне жакалайынбы, КТРди чыгарып койчу мени депчи. Же бир жерден чакырбаса барып, баягы бирөөнүн ордун барып талашып отуруп алайынбы? Андай болгон жок, бирок мен кайдыгер болгон жокмун. Өзүмдүн ой пикирлеримди бардык маселелер боюнча жакында деле карап көрдүңөр. Ошо чек ара проблемасы боюнча деле, ошол коопсуздук маселеси боюнча деле, ошол баалардын өсүшү боюнча деле, мына элдик көзөмөлдү коомду жетектеп атам. Өткөн жылдары бул мен да коронавирус менен оорудум. Бирок ошол убактагы канча жарандар өтүп кетти. Мен ГКНБга укук коргондоруна да көрсөтмө берип турдум. Ушул эле Кумтөр боюнча 665 документти башкы генералдык прокуратура алган менден, бир топ иштер козголгон. Азыркы камакта отурган кишилердин да кээ бирлерине мен көрсөтмө бергенмин. ГКНБда улуттук коопсуздук комитетине дагы бир нече жолу чакырылгам, бардым, алар менен бүт маалыматтарды бериштим. Анан мен кайдыгер боло албайм да бир жолу айтайын. Бул мамлекеттин келечеги ар бирибиздин мойнубузда.
Биз деген саясатты баарыбыз айтып атабыз. Ошол эле маалда мен жарандарды чакырып кетер элем. Саясатты саясатчыларга койсок, бийликте отургандарга өкмөттөн мүмкүнчүлүк берсек, бийликке да мүмкүнчүлүк бербесек, бизде мына мен кыргызмын, жүрөгүм кыргыз деп согот, жүрөгүм ысык көл деп согот. Ошол эле маалда мен ачык айтайын, бизде пейил бузулуп турат, ниет кетти, ыйман жоголуп баратат, ысап кетип баратат. Мындай кете берсек, кайда барабыз? Ар бирибиз өзүбүздөн ойлойлукчу. Балдардын окуу куралы барбы, жок дегенде үйдө? Кантип сабак окуп атат? Курсагы токпу? Малга жем чөп жетиштүүбү кышкыга? Отун барбы? Короону шыпырып койдуңбу? Же жалаң эле саясатты, же өкмөттү президент жогорку чыга отура бересиңби? Өзүбүздөн баштайлыкчы. Өзүбүз эмне кылып койдук? Үй бүлөгө, көчөгө, айылга, районго, шаарга. Ковид убагында эсиңиздерде барбы? Мисалы 749 миллион долларга кол койгон. Сооронбай Жээнбековдун бийлиги убагында. Кайда кетти ошол акчалар? Мейли даже 350-сі келсин. Кайда кетти? Бир больница курулбаса. Мен элдик көзөмөлдүн атынан көп иликтөөлөр жүргүзгөм. Көп фактыларды, запростор жасап алгам. Саламаттык сактоо жагынан да мисалы бир больница курулган жок. Дары-дармектик 10, 20, 100 эсе көтөрүлүп кетти. Эл көчөдө өлүп атты, үйүндө өлүп атты. Больницада орун жок болуп эшикте ирегеде өлүп атышты. Ата-энесин жоготуп, балдарын жоготкондор мөгдөп турбадыбы? Мен да бир тууган жээнимен айрылдым. Карындашым кайнагасынан айрылды. Биздин айылда деле 10 күндөн ичинде 14 киши табып болду, майып кетти. Мына Дархан айылында бир күндө 5 кишини дагы койгон, сөөк койгон фактылар болбоду. Эмне ошол ушундай эле унутулабы? Же ошол жүздөгөн миллиондордон алынган долларларды биздин бала бакыра төлөйт. Ошол бойдон калышы керекпи? Бул жерден айтар элем. Бул сөзсүз түрдө эл журт билиши керек. Кайда эмне болуп кетти? Күнөөкөрлөрдү жоопко тартыш керек деп эсептейм. Ошон үчүн дагы биз эгер парламентке барарыбыз менен бул маселени көтөрөбүз. Даярдык көрүшүбүз керек. Дүйнөлүк пандемия бүгүнкү күндө дагы чегинген жок. Кыргызстанда деле өлүм жытым 2-ден 3-тен киши кетип атат ар бир күн. Мен Кыргыз-Герман биргелешкен нарын ишканасын жетектейм. Андан сырткары мен илимий иштеримди жүргүзүп атам. 41 илимий иштерим массалык маалымат каражаттарынан жарыкка чыккан. Ошол эле Россиянын улуттар илимий академиясынан, Сибирь академиясынан, юридикалык академиянын Россияныкынан, Екатеринбургтан, Санкт-Петербургтан, Алматыдан, Омскиден, Томскиден, Душанбеден, Кыргызстандан дагычы. Бул бир жагы. Экинчи жагынан мен да магистранттарга сабак берип коем. Кайдыгер эмесмин. Даже жашаган жеримде домком болуп жүрдүм, жакында эле өткөрдүм, себеби колум жетпейт. ТШДнын председатели болупчу. Кайдыгер боло албайм. Эгер жашаган жериңде дагы жетишпей турса, кир болуп турса, свет жок болуп турса, үстүңөн суу калып турса, тыныч аласызбы сизчи? Биримдикке чакырып жүрдүк. Кайда болсо дагычы. Мыйзамдуулукка чакырып жүрдүк. Азыр ишкананы жетектегенде ишкананын бир да тыйын карызы жок. Биз убагында төлөйбүз. Текшерүүлөрдү убагы менен өтүп турабыз. Мен дагы элге жүзүм жарык болсун деген ойдо жашап жүрөм. Бала бакырам жакшы, Кудайга шүгүр. Кызым мисалы даже Англиядан докторлук илимий даражасын жактады. Мен да мурун доктор наук болду. Ошол жактан да с отличием менен бүткөн, мектепти с отличием медаль менен бүткөн, аутсаны бүткөн. Уулум дагы эки жогорку окуу жайын бүткөн. Андан кийинкиси дагы бүгүнкү күндө биз мамлекетте жашайбыз. Мен кыргызмын. Өмүр бою ушул жерде өткүм келет. Ата-бабамдын сөөгү коюлган. Биз улут болгондон кийин улутубуздун желегин дагы желбирете беришибизге баарыңыздарды чакырар элем. Шайлоонун алдында азыр сиз электоратыңызга кандай каалооңуз бар? Сатылбаш керек. Азыр бир топ бай партиялар, бир топ бай кандидаттар, акчалуулар таратып атат деген маалыматтар келип атат. Каралар коркутуп үркүтүп атат деген маалымат келип атат. Мисалы сиздин кесиптешиңиз Назгүл Мамытова деген айым айтты. Ушундай ысык көлдө коркутуп үркүтүүлөр болуп атат, үгүттөөчүлөр деп. Жана Атыра Абдрахманова деген БШКнын мурунку мүчөсү дагы айтты, 7-9 чейин келушүлүк коркутат деп. Мен шайлоочуларга кайрылар элем. Биирибизди сатпайлык. Ошо берген арагына, сойгон малына эми бир жолу курсагыңыздар тоет экен. 2000-3000 кешим берсе мүмкүн 5-10 күнгө жетер алакатагычы. Эртең кантип балдарды тазалыкка, тунуктукка, келечекке чакырасыздар. Өзгөчө мугалимдерге кайрылар элем. Врачтарга кайрылар элем.
кантип ошол өспүрүмдөрдүн келечегин түптөйсүздөр эгер өзүңүздөр сатылсаңар же силерди мажбурласа барып туруп моюн сунуп добуш берсеңер, ата энелерди, окуучулардын ата энелерин кыйнасаңар, административдик ресурс, анан материалдык ресурс, акчалай ресурс, баардык революцияларды алып келген ушулар. Мындан алыс бололук. Эртең жүзүбүз жарык болсун. Мамлекеттин келечегин ойлосок, дагы бир революциянын кереги жок бизге. Бийликке дагы мүмкүнчүлүк берели. Аз да болсо иштесин. Толуктай элек өзүбүз кемчилигинчи. Андан сырткары шайлоону жакшы өткөрбөсөк, дагы ит кейпибизге минип калабыз. Коңшу коң мамлекеттер. Биздин миллионго жакын, миллиондон ашык мигранттар жүрөт. Жыргагандан жүргөн жери жок. Ысык суукка тоңуп, ошол жерде жаманчылыктарды көрүп, бир топтор өтүп кетип атат. Алардын сөйөктөрү башка мамлекеттерде калып атат. Ата энесинин жүрөгү сыздап атат. Балдары багылбай калып атат. Мен мигранттарга да кайрылар элем. Кайда болсоңуздар да, канчалык кыйнасаңыздар да, кыргыздын желегин желбиретиш керек. Мен спортсмендерге разы болом. Мына акыркы күндөрдө мына дүйнөлүк чемпионаттарда кыргыздын желегин желбиретип атат. Алтын, күмүш, коло медалдарын алып атат. Олимпиададагы биздин келечегибиз бар. Биздин искусство чеберлерибиз кандай мамлекеттик конкурстарда алдыга алып кетип атат. Келечегибиз бар. Келечекти бирге түптөшүбүз керек. Биз уят болбойлук. Наоборот, башыбызды көтөргөн кыргыз калкы ак калпагыбыз башыбыздан түшпөсүн. Ак элесеңиздер апалар, силердин башыңыздардан түшпөсүн. Аксакалдар төрдүн көркү болуңуздар. Жаштар келечек сиздерде. Жаштардын да иштей турган кызматтары бар. Айыл өкмөтү болгула, аким болгула, орун басарлары болгула, губернатор болгула, керек болсо министр болгула, премьер-министр. Эми азыр карасаңыздар, бир эле пенсиядагы курагыдагы аким бар экен. Аламедин районунан. Башкаларынын көпчүлүгү жаштар. Мисалы Тоң районунун акими 33 жашар жигит отурат. Келечек силерде. Иштей турган иштер дагы бар. Жогорку кеңешке профессионалдар, юристтер, жакшы машыккан экономисттер, профессионалдар келгенин каалар элем. Мейли жаштар да келсин. Аялдардын келерин каалар элем. Баарыбыз энеден төрөлгөнбүз. Эне бул мамлекет. Энени сүйсөң, элге кызмат кыласың. Энени багып алсаң, элиңе дагы сен жакшылыкты алып келесиң. Эненин жүрөгүн, эненин мээримин, эненин сүтүн эч ким мактаган жок. Мен дагы энеден төрөлгөм. Жетимчилик башыман өткөн. 6 жашымда мен атадан калгам. Эненин кайратын, эненин көрбөгөндү көрүп, ары карап ыйлап, бери карап күлүп бизди өстүргөнүн мен эч качан унутпайм. Демек, энелер, аял кишилер, силерге кайрылар элем. Шайлоодо күйөөлөрдүн башын бурагандарды жакшы билесиздер. Түз жака буруп, ичип келсе дагы, башкаларын ичип койсо дагы, башкаларына тескери үгүттөө жүргүзүп атса дагы, шайлоо күнү күйөөлөрүңүздүн башын оңго бургула дагы, мыйзамдуулук менен, майрамдык маанай менен шайлоону өткөрүңүздөр. Элибизге, журтубузга токчулук, бейпилдик каалайм. Бизде интеллигенция калып калды. Интеллигенцияны эстеген эч ким жок. Мына до конца деп атып, дагы до конца болуп калбайлык азырчы. Интеллигенция бул мамлекеттин келечеги. Жарык мамлекетти, социалдык мамлекетти, укуктук мамлекетти кура турган интеллигенция. Интеллигенция сиздер мамлекетибиздин крышасыңар, жүрөгүсүңөр, мээсиңер, биздин келечекти түптөй турган сиздер кайдыгер болбой, чын жүрөгүңүздөрдөн каалаган кишиңердери добуш бериңиздер. Чоң рахмат, анда аламанда ийгилик каалайм сизге. Рахмат сизге.